Саламатсыздар, менин атым Нурбек, 54 жаштамын. Бул компанияга келгениме абдан сүйүнөм. Алла таала андан кийин себепкер Рахат менин астымдагы. Былтыр жаз айында апрелде жүрөгүмөн операция болгом, сахар, гипертоник, оорунун баардыгы жыйылыптыр 54 жашка чейин. Анан операция болгондон кийин иммунитет слабый, августта ковид болуп ооруп калдым. Ушул ковид болуп ооруганда Рахат мен келинчегиме АИБ-ны берип, ушуну ичип көрчүң дептир. Биз эркектерим мен алып келгенде эле айттым келинчеме, койчу канча калдың дедим да, акчасын уккандан барабар өткөс дедим. Анан келинчегим болбойт, ичип көр деп. Биринчи күнү нормально басып жүргөм. Анан температура 38 болуп, муундардын баары ооруп, сахарым да көтөрүлдү. Бир антибиотик просто ичтим, суу ичип аттым, баягы малина менен чай. Эртеси турбасам анда ичип көрөм деп ичимен ойлоп койдум. Анан эртеси уже жатып калды, тура албай калдым да, уже температура 38. Дененин баары, муундун баары ооруйт экен, шалдырап жатырдым. Анан келинчеги ичимен эметип атсам, келинчегим адалжан раз алып келгенде алып кел жанагын ичип көрөйүн деп. Аны иче баштадым, аны ичтим. Анан ал Рахатка чалыткандай деп, анан быйыны 2 саат сайын мындай капля менен деп Рахаттын айтканы менен точно ичип, Алла таалам шифасын бериптир. 4-күн дегенде туруп кадимкидей эле баса баштадым. Абдан ошондо ишенич пайда болду. Действительно ушул жардам берет экен деп. Анан 5 күн дегенде кадимкидей эле эч оорубагандай басып жүрө бердим, бирок организмде калып калат экен анча-мынча. 5-жолу тапшырганда ковид таза деп чыкты. Абдан ишенем бул продукцияга, Merna Health'ка. Андан кийин Артемаринди ичтим, ал тизенин мындай машинага отура албай, тепкичке чыга албай калдым. Ичкен алды эле бир 4 күн, 3 күн дегенде биринчи тизем ооруп аткан ал жоюлду дагы. Жоон санга өтүп, 1 жума дегенде кадимкидей эле нормально басып кеттим дагы. Азыр спирулинаны ичип атам, АИБ-ны 3-чү курсын ичип атам. Дагы не десем, кардимаринди ичтим, Артемарин, АИБ, продукциянын начар деген бир эмесин уккан жокмун. Канча тааныштардын баардыгына айтып атам, кыргыз эли дагы Жапон элиндей болуп 90-100гө чыксын, ден соолугун оңоп, жалаң эле кыргыз эл эмес, баардык тааныштарга жакшынакай информация берсек жакшы болот деп ойлойм.